Урматтуу айымдар, саламатсыздарбы? Кыргыз каналында мен азыр панолорду кантип жасаганды көргөзүп атам. Мастер-классы ушул паноло. Чыңгыз Айтматовдун эмеси юбилейи болот күзүндө. Мен азыр дайынданып атам. Эрте жазда келген турналардын темасын, мынакей турналарды сүрөт тартып көргөздүм. Ушул боекторун кандай кылдым, эмне менен боедум. Могу астындагы турналар турган немесин мен французский какао менен боедум. Бир болсо турецкий көк краска менен боеп, анан баягы меринос жүндө, чарба жүндө, козулардын жүнү көзүндө кыркылган. Анан вискоза и маргеланский шелкту колдондум. Урматтуу айымдар, өзүңүздөргө жакса жасап көрүңүздөр, башкаларга дагы айтыңыздар. Менин каналымда мен менен бирге болуп, подписка кылып, лайк басып коюңуздар. Баарыңыздарга ушул мастер-класска көргөнү чакырам. Урматтуу айымдар, панонун эң биринчи башталышы жүн, меринос жүнүндү төшөп, анан кийин үстүнө маргеланский шелкту да төшөдүм. Анан ошол шелктун үстүнөн карандаш менен, мен бул азыр ным да, карандаш менен мен сүрөт тартып, турналардын сүрөтүн тартып койдум. Эми болсо вискоза менен, жүн менен булардын баарын мен эми боеймун. Боегондон бир сыйра шлиф машина менен дагы иштетем. Анан кийин буну кургатам. Кургагандан кийин уже астына мочалка коюп, анан ийне менен дагы кильцевать этем. Көздөрүн, канаттарын, башка жактарын баягы кайсы жерин эметиш керек, мындай турналарды 3D эффект менен бери жака чыгарам дагы. Акырындап ошол жумуштарды кыла берели. Урматтуу айымдар, мынакей мен жүн менен, вискоза менен сүрөттү толуктап, эми бир сыйра машинка менен баарын самындап туруп, анан бир сыйра киргиздим, эми жүндү машинка менен, шлиф машина менен эметтим. Жакшы кире элек азыр. Бирок муну азыр мен кургатсам эме болот да, кандай десем, мындай азыр кургатканга болот муну. Азыр мен муну ызык суу менен бир сыйра жуам, дагы самындап, кайра эметем дагы, анан жайып эшикке суусун сарктырып, анан ийне менен могу жактагы турналардын моюндарын, биякта жүн менен дагы бүт толуктап эметем да. Бул киргенден кийин дагы өңү жашынакай болуп да чыгат өңдөр. Анан мен четтерин дагы бир сыйра баарын киргизип, оңдоп, анан пано дайын болот. Турналар жөнүндө пано дайын болот. Мунун өңдөрү да жашынакай болуп, кургагандан кийин дагы башкача болот. Азыр мен жууп кургатып берейин. Мынакей урматтуу айымдар, панонун четинен мен ошо жүндү, чарба жүн, кичинекей козулардын жүндөрү, ушинтип мындайынан жүндү саласыздар. Өтө мына мен ошо эки жыгачтын эмесине, размерине салдым. Будан жука кылам десеңиздер, азыраак саласыздар. Будан калыңыраак эмтем десеңиздер, калыңыраак саласыздар. Сумкалардын ручкаларын деле ушинтип кылат, бирок сумканын ручкасына дагы мериностун жүнү кошулат. Мен эми панонун четине эметкенден кийин мына мынтип буроп туруп эле, анан ушинтип иле бергем да. Илеп мынакей азыр эки жолу ызык сууга салып, таптаза жууп, кайра чыгарып, кайра ушинтип иштетип атам, киргизип атам жүндү. Козулардын жүнү кара өң менен бооз өңдүү, ачыгы да бар. Мондай ачык өңдүү, анан боозураак дагы өңдөр бар. Аралаштырып, анан панонун четине ошону жумшаймын. Эми өзүнүн жана катуу жүндөрү кетип калат. Мына остевой деп коет. Саксайган эмелердин баары чыгып кетет. Азыр мен дагы ушинтип айландырып берем. Дайын болот. Анан кийин панонун четине жашынакай коздоп койсо болот. Мынакей ушинтип эметип беремин. Мунун жасаганы оңой эле. Чарба жүндөр.
ушундай ленталарды жасап туруп минтип бири-бирине кошуп, ар кандай жанагы чайниктин астына жасаса болот. Подставка деп коет, ушинтип. Ар кандай коздоп жасаса болот да. Мына көрүңүздөрбү? Ушундай кылып эле эме жгуттарды, ар кандай түрүндө жгуттарды кылып, панолорду коздоп, бири-бирине өрүп эметсе болот. Мен эми муну эмеге панонун четине тесемка кыламын да. Урматтуу айымдар, мен бул өзү эмени панону кургаттым, чала бышырып туруп кургатып, бул турналардын бүт турналарды вискоза жүн менен тартып, бүт эметип, анан кийин кургагандан кийин дагы баягы машинка менен эметкенде кээ бир жерлери кирбей калат, кээ бир жерлери баягы жылып кетет, тумшуктары, көздөрү дегендей. Анан ошо жерге келгенде мен кургатам дагы, анан кийин моундай жүндөр менен дагы сүрөтүн тартам да. Мындай кара менен ак болбосун, башка өңдөгү жүндөрдү, анан вискозаларды ошо сүрөтүн толуктайм да. Сүрөтүн толуктап, ине менен бүт дайындап коем. Эми мунун баарын мен бүтүрдүм азыр. Бүтүрдүм, ине менен бүтүрүп, моундай мочалка инен менен бүтүрдүм дагы, сүрөтүн тартып бүттүм. Мынакей, азыр мында жакшынакай кылып көргөзөйүн сиздерге. Эми азыр мен муну сулап туруп, анан киргиземин. Анан дагы аягында мына четин иштетемин. Ошону дагы бир көргөзүп берем. Урматтуу айымдар, панону мен бүтүрдүм. Мынакей. Панонун аягына чыктык. Эмне мен кылдым? Эми панону мына өңүн көгөртүш керек болчумун да, бул анткени асман да. Анан кийин бул турналарды бөлүш керекмин. Турналар көрүнүш керек. Агарып, бирке мындай башкача болуп. Анан мен турецкий красканы алдым, көгөңүн. Анан ошону кайнатып туруп эле куюп, анан колума пакетке кийгизип туруп, анан мындай менен сүрдүм да, мына турналарга тийгизбей. Ошондо оттеноктары бир башкача болуп эметип калды. Бул кургайт, берде да вискоза, ар кандай өңдөө вискоза бар, алардын баары дагы кургагандан кийин эметет. Бияка болсо мен французский какао колдондум. Биягын мен бөлүш керек болдум, анткени какаону бышырып эле анан кашык менен акырын ойнтуп куюп, өзгөчө кылып, эми бул жээр дегендей болуп тура. Эми бул эрте жазда келген турналар бирде чөп деле жок. Ошон үчүн баягы талада эме да, ошо композициясы ушундай. Анан кийин мен эмне дагы кылдым? Мен жанагы сиздерге көргөзбөдүм элем. Моундай жүндөн, чарба жүндөн мен мындай кылайын азыр. Чарба жүндөн моундай жгуттарды кылгам, мынакей. Эми ушул жгуттарды мен четине коздодум. Мынакей, мынтип коздодум. Баягы панону тешип эле, анан ичинен эле киргизип, анан бул чала быш электе, эме кийиси быш электе эле ушуну кылдым дагы. Анан киргизип туруп, анан кошо ушул эме менен, моундай жгут менен буну иштедим дагы. Мына кирип калды. Панонун четтерин кырккан жокмун, атайлап кооз ушундай болсун деп, сапсарайы болсун деп эметип койдум. Эми урматтуу айымдар, эмне калды? Мен муну эми уксус менен үстүнө куям. Азыр уксусту 3 литр сууга уксусту куям дагы, анан акырын үстүнөн бүт куюп чыгам. Пано болгондон кийин муну эме жанагы күбө жебеш керек. Пано болгондон кийин муну эме адам кийбейт, дубалда илинип турат. Ошон үчүн уксусту көбүрөөк куюп койсо, краскаларды закрепляться этет. Эми краска бул маргеланский шелк негизи боелот, а жүн боелбойт. Жүн ошомойдон эле мындай агарып эме турат астынан. Бирок маргеланский шелк бул кургагандан кийин мындай немеси өңү башкача болуп эметет да. Анан бул болсо бирде французский какао.
ошол эмесин фонун какао менен дагы коздодум. Бөлдүм да, мына эми экиге бөлдүм. Ортосу берде ай и турналар. Эрте жазда келген турналар. Ошон үчүн эжекелер эми уксус менен эле муну куюп, анан кургатам дагы. Видеонун башында бул эми кургаган, дайын болгон панону дагы көргөзөмүн. Биз менен бирге болуңуздар, колдонуңуздар, ошентип коркпой панолорду тартып бериңиздер.